Жарандарга өз өкүлдөрүн тандоо менен мамлекетти түздөн түз башкарууга мүмкүндүк бергендиктен шайлоолор өзгөчө маанилүү роль ойнойт. Участкалык шайлоо комиссиясы коллегиалдык жана көз карандысыз орган жана бардык чечимдерин отурумдарда кабыл алат. Отурумдарда комиссиянын жалпы тутумунан мүчөлөрүнүн көбүрөөк бөлүгү катышып отурса, ал отурум укуктуу болуп саналат. Кыргыз Республикасындагы шайлоо комиссиялары жөнүндө мыйзамын алайык. Участкалык шайлоо комиссияларынын сандык курамы участоктогу шайлоочулардын санынан көз каранды. Алсак саны 500гө чейинки шайлоочусу болгон участоктарда 7ден кем эмес комиссия мүчөсү болушу керек. Саны 501ден 1200гө чейинки шайлоочусу болгон участоктарда 9дан кем эмес комиссия мүчөсү. Ал эми 1201ден ашык шайлоочусу добуш берген участоктарда 11ден кем эмес комиссия мүчөсү болушу зарыл. Участкалык шайлоо комиссиясынын биринчи отуруму ага анын курамынын 3/2 бөлүгүнөн кем эмеси катышып отурганда укуктуу болуп саналат. Негизинен комиссиянын чечими комиссиянын жалпы санынан добуштардын көпчүлүгү аркылуу добуш берүү жолу менен кабыл алынат. Эгер комиссия 7 мүчөдөн турса, анда чечим кабыл алуу үчүн комиссия мүчөлөрүнүн 4төн кем эмеси макул добушун бериши керек. Эгер участкалык шайлоо комиссиясынын курамына 9 мүчө келсе, чечим 5тен кем эмес добуш менен кабыл алынат. Ал эми 11 мүчө болсо, 6дан кем эмес добуш менен кабыл алынат. Кыргыз Республикасындагы шайлоо комиссиялары жөнүндө мыйзамга ылайык шайлоолорго даярдыкты жана өткөрүүнү каржылоо маселеси боюнча, ошондой эле добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндөгү чечимдер комиссия мүчөлөрүнүн 3/2 кем эмес добуштар менен кабыл алынышы керек. Шайлоо комиссиясынын 7 мүчөсү болгон участоктарда чечим 5тен кем эмес добуш менен, комиссия мүчөлөрү 9 болсо, 6дан кем эмес добуш менен, комиссия мүчөсү 11 болсо, 8ден кем эмес добуш менен кабыл алынат. Башка маселелер боюнча чечимдер отурумда участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн белгиленген санынан көпчүлүгүнүн добушу менен кабыл алынат. Эгер участкалык шайлоо комиссиясынын ишинде кыйынчылыктар жаралса жана комиссия кандай чечим кабыл аларын билбесечи, мындай учурларда биз жогору турган комиссияга кайрылабыз. Биз бардык эле суроолорго жоопторду биле бербейбиз. Ошондуктан көйгөй пайда болгондо биз жогору турган комиссияга телефон чалабыз жана ал көйгөйдү чечүү үчүн сунуш алабыз. Аны менен бирге ушул жылдан баштап ар бир шайлоо комиссиясы планшет менен жабдылган. Биз борбордук шайлоо комиссиясына түз кайрыла алабыз жана квалификациялуу жардам ала алабыз. Эгер комиссия мүчөсү кабыл алынган чечимге макул болбосо, анда өзүнүн макул эместигин жазуу түрүндө билдире алат. Аны отурумдун протоколуна тиркеле турган өзгөчө пикир катары бериши керек. Баса, доо арыздарды кароонун жыйынтыгы боюнча кабыл алынган бардык чечимдерди БШКнын расмий сайтына жайгаштыруу үчүн 24 сааттын ичинде БШКга өткөрүп берилиши керек. Участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөсү отурумдар жөнүндө эртерээк жарыялайт. Анын комиссиясынын ыйгарым укугуна кирген маселелер боюнча сунуш киргизет. Участкалык шайлоо комиссиясынын ыйгарым укугуна кирген жана анын отурумдарында каралуучу бардык маселелер боюнча добуш берүүнү өткөрүүнү талап кылганга укуктуу. Тиешелүү жогорку турган шайлоо комиссиясынын аракеттерине даттанууга укуктуу. Шайлоочу көрсөткөн өздүк документинин шайкеш келишин жана шайлоо бюллетенинин туура алгандыгын текшергенге укуктуу. Отурумда добуш бербей коюуга укуксуз. Байкоочулар жарандардын мыйзамга ылайык сиздердин участокто добуш берүүдөн өткөндүгүн тастыктоочу адамдар. Кагылыш кырдаал жаралганда бул абдан маанилүү болот. Эгер комиссия жүргүзгөн иштин сапатын эч ким күбөлөндүрө албаса, анда комиссия мүчөлөрүн адилетсиз күнөөлөшү мүмкүн. Комиссиялар байкоочулар үчүн шарт түзүп бериши жана мыйзамда каралган ыйгарым укуктардын алардын аткаруусуна мүмкүндүк бериши маанилүү. Шайлоого катышып жаткан ар бир партия ар бир шайлоо участогунда 2ден ашык эмес байкоочу дайындаганга укуктуу. Бирок алардын бирөөсү гана участоктун ичинде боло алат. Тактап айтканда байкоочулар кезеги менен гана иштей алышат. Байкоочунун ыйгарым укугу саясий партия берген жана анын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн багыттама менен
ошондой эле өздүгүн тастыктаган документ менен тастыкталат. Саясий партиянын байкоочусу төмөндөгүлөргө укуктуу. Добуш берүү күнү добуш берүү үчүн имараттын ичинде бардык убакытта болгонго, шайлоочунун добуш берүү үчүн имараттан тышкары добуш берүүсүндө катышууга, эл алдында, анын ичинде ЖМКлар аркылуу өз пикирин айтканга, шайлоолордун даярдыгы жана жүрүшү тууралуу билдирүү жасаганга, бардык шайлоо участоктарында жана шайлоо комиссияларында эркин жүргөнгө жана катышканга, добуш берүүнү жүргүзүү учурунда, ошондой эле добуштарды саноо жана добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндө протокол жазуунун учурунда бардык жол жоболорго добуш берүүнүн сырын бузбастан байкоо жүргүзгөнгө, добуш берүүнү уюштуруу маселелери боюнча сын пикирлер жана сунуштар менен өзү жиберилген участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасына, ал жок болгон учурда анын ордун баскан адамга кайрылууга, шайлоо комиссиясынын протоколу менен таанышканга жана анын көчүрмөсүн жана ага тиркелген документтердин көчүрмөсүн алганга, шайлоо комиссиясынын аракеттерине даттанууга укуктуу. Шайлоо алдындагы үгүттүн белгилерин камтыбаган, өзүнүн статусун, аты жөнүн байкоочуну шайлоо комиссиясына жиберген уюмдун аталышын белгиленген төш белгилерди тагынып жүргөнгө, добуштарды кайра саноого катышууга, шайлоочулардын добуш берүү сырын бузбастан добуш берүүнүн жүрүшүнө, добуш берүүнүн жыйынтыгын чыгарганга тоскоолдук жаратпастан жеке өзү фото, видео тартканга. Саясий партиянын байкоочусу укуктуу эмес, шайлоочуларга шайлоо бюллетендерин бергенге, шайлоо бюллетендерин алгандыгына анын өтүнүчү боюнча шайлоочу үчүн кол койгонго, шайлоочунун өтүнүчү боюнча анын атынан шайлоо бюллетенин толтурганга, добуш берүү сырын бузган аракеттерди жасаганга, шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү жүргүзүп жаткан шайлоо бюллетендерин саноого түз катышууга, шайлоо комиссиясынын ишине тоскоолдук жаратуучу аракеттерди жасаганга, шайлоочулар арасында үгүт иштерин жүргүзгөнгө, тиешелүү шайлоо комиссиясынын чечим кабыл алышына катышууга. Участокто мындан тышкары коомдук байкоочулар, тактап айтканда коммерциялык эмес уюмдар өкүлдөгөн адамдар көзөмөл салышы мүмкүн. Жогору турган комиссиялар участкалык шайлоо комиссияларына шайлоолорго жарандык мониторинг жүргүзүүнү каалагандыгы жөнүндө жарыялаган коммерциялык эмес уюмдардын тизмесин жиберет. Мындай ар бир уюм ар бир шайлоо участогуна 3төн ашык эмес байкоочуну дайындаганга укуктуу. Мында бир шайлоо участогунда коммерциялык эмес бир уюмдан бир эле маалда бир гана коомдук байкоочусу боло алат. Коомдук байкоочулардын ыйгарым укуктары коммерциялык эмес уюмдардын багыттамасы, Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту жана коммерциялык эмес уюмдун шайлоолорго байкоо жүргүзүүгө катышуусу жөнүндөгү күбөлөндүргөн чечиминин көчүрмөсү менен тастыкталат. Коомдук байкоочу партиядан барган байкоочудай эле укуктарга ээ. Шайлоо комиссиясынын аракеттерине, аракетсиздигине даттануу укугунан башка коомдук байкоочуларга партиядан барган байкоочулардыкындай эле чектөөлөр жайылтылат. Мыйзамдар участоктарда бир эле маалда катыша алган эл аралык байкоочулардын санына чектөөлөрдү белгилебейт. Андан тышкары байкоочуларды котормочу коштогонго укуктуу. Эл аралык байкоочунун ыйгарым укугу Борбордук шайлоо комиссиясы берген эл аралык байкоочунун күбөлүгү менен тастыкталат. Эл аралык байкоочу төмөнкүлөргө укуктуу. Шайлоо процессине кийлигишпестен бардык шайлоо участоктарында эркин жүрүүгө жана катышууга, шайлоо участкаларында катышууга жана добуш берүүгө байкоо жүргүзгөнгө, шайлоолорго даярдык жана жүргүзүү жөнүндө өз пикирин эл алдында айтканга, пресс-конференцияларды өткөргөнгө жана ЖМК өкүлдөрүнө кайрылганга, шайлоочулардын добуш берүү сырын бузбастан жеке өзү фото, видео тартууну жүргүзгөнгө, Борбордук шайлоо комиссиясы аккредитацияланган журналисттер төмөнкүлөргө укуктуу. Шайлоо комиссияларынын отурумдарына катышууга, шайлоо комиссияларынын протоколдору менен таанышууга, алардын көчүрмөлөрүн алууга, фото, видеого тартууга. Журналисттер добуш берүү күнү участокто, бирок участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасы аныктаган жерден гана шайлоочулардын добуш берүү сырын бузбастан добуш берүүнүн жүрүшүнө жана добуш берүүнүн жыйынтыктарын чыгарууга
тоскоолдук жаратпастан тарта алышат. Журналисттер өзүнүн статусун, аты жөнүн, алардын атынан келген уюмдун аталышын белгилеген шайлоо алдындагы үгүттүн белгилерин камтыбаган төш белгилерди тагынып жүрө алышат.